Муляждарды алып келип, уролун сол жака коюп, биздин кызматкерлердин көзүн боеп, кызыкчылыгы бар үчүн бир нече материалдарды биз ошол жерден таап, укук коргоо органдарына бөлүп жөнөткөнбүз да. Заяпошки кыймылы биздин катарга кошулуңуздар. Оң рулду баягы автоунааларды киргизүүгө уруксат бериш керек. Siz 2019-2020 жыл аралыгында иштедиңиз, башкарып турдуңуз Унаа мамлекеттик мекемесин. Кечеги күнү берүүдө билинип атат да. Ошо 2021 жылга чейин баягы кузов алмашты деген жөө менен киргизип турганбыз, бизге мыйзам жол берген деп жооп берип атат теги жактачы. Айтсаңыз, ошол сиздин убагыңызда бул менен кандай күрөшкөнсүз? Кирип турганын билгенсизби дагы оң рулдуу унаалар? Ошол оң рулдуу башкаруусу оң жакта болгон оң рулдуу автоунаалар боюнча аябай көйгөйлүү маселелердин бири болуп калганда мен башкарып турган убакта деле, бүгүнкү убакта деле аябай актуалдуу болуп эсептелет. Биз барган убакта дагы ошондой ар кандай себептер менен баягындай муляждарды алып келип, панелин, машиненин панелин, уролун сол жака коюп, машинесин болсо баягы портал менен жүктөп алып келип эле биздин кызматкерлердин көзүн боеп, каратып туруп эле ушундай кылып регистрация кылып алып, каттатып алып кете берген да. Себеби ошол тех паспорттун ичинде оң рулбу же сол рулбу деген белгиси жок болчу. Ана мен изилдеп чыктым. Изилдеп чыгып, мен өзүм жеке инициатива көтөрүп, аябай көп каршылыктар болгон. Анан ошол токтомду өкмөт аркылуу өткөргөнбүз дагы. Аябай моюнзордук менен өткөрүп, анан ошол жерге тех паспорттун ичине дагы аягына уже токтом чыгаргандан кийин дагы жана оң сол деген жерин жаза турган жери жок деген шылтоо менен дагы кыйла күрөшкөнбүз да. Анан акыры таап, ошо тех паспорттун ичинен оң урулду 2015 жылга чейинки келген машина регистрация болсо, андан кийин кайра колдон колго өтүп сатылып атса, оң рул деп эле жазып каттаганга болот. 2015-тен кийинкилер уже алып келгенден кийин болбой калат да. Анткени компьютер уже өткөрбөйт, система өткөрбөйт. Уролуң оң болуп турса, сол урол деп жазганга болбойт. Ошол мен ошон 2019 киргизгенмин. Мен өзүм жеке инициативам менен ошону киргизип өткөргөнбүз. Азыр кантип эле ошол жазылып тех паспортко жазылып турган жеринен да кантип орусча айтканда умудряются регистрировать, я не знаю. Түшүнүктүү болду. Баягы жерде сөзүңүзгө аралжып экен. Сиз муляж деп атпайсызбы? Мына кечеги күнү биз Унаа мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Ишаналиев деген. Мына коомчулуктун күлкүсүнө калып атат да. Кийин өздөрү оңго которуп алышат. Бизден уруксат сурабай элечи. Сол менен оформдетишет. Бизде бүт барды берди, базада бар да. Майке, мисалы сол рул менен келген машинаны оң рулга которот дегенге сиз ишенесизби мисалы? Ал кереги барбы жаранга мисалы? Аны сиз өзүңүз сурабайсыз берди. Сол менен келишет да бизге. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн да. Муляж эле бетиндегисин эле жүктөп алып келип, ошолордун көзүнчө эле коюп коет. Алар сөзгө тартып алат, туурабы? Анан кайра баягы 4-5 тиги отвертканы менен бошото коюп эле кайра алмаштырып алай деп кете берет, туурабы? Аны кызматкерлер деле менимче билсе керек. Ошону мен оюмча ал киши бир аз туура эмесирээк айтып алды. Анткени орусча түшүнүктүүрөөк болот. Он выразился чуть-чуть неправильно дегенчи. Тиги түпкүрүн түшүнүп эле турат, билип эле турат, бирок туура эмес айтып алды да. Анткени бул айтайын деди эле. Ушинтип эле мен айтканды айтайын деп аткан. Ушундай муляжды алып келип, анан кийин кайра оң ролго которулуп атышат, которуп алып атат дегенди деп айтайын деп атып, анан кийин сол ролду оң ролго которду деген ошо туура эмес сүйлөп алды. Эгер антип жооп берчи болсо, менде дагы бир суроо пайда болмок да. Оң рулду экенин ишениш үчүн мындай эмнеге таянабыз? Биринчи визуалдуу көрүнүшүн таянышыбыз керек, туурабы? Бардыгы өткөнбү текшеришибиз керек да. Коробкасы бар, бул жакта сцеплениясы бар, ошондон бери караш керек да анда. Ошондон бери каралат. Бирок ошондон бери караган эмес да анда, туурабы? Муляж эле болсо, бет эле алмашса. Экинчи маселе, балким ошондой. Биринчи документинде оң деп жазылабы же сол деп жазылабы? Алар жазылбайт деп атат. Кайсы биринчи документинде? Ошо Кыргызстанга келгенге чейин транзитный документ болду. Жок, башка өлкөлөр көрсөтпөйт. Көрсөтпөйт. Башка өлкөлөр көрсөтпөйт. Оң ролбу, сол ролбу экенин көрсөтпөйт. Анткени эми Япониядан келгенде түшүнүктүү да, оң рол болуп келет. Бизге анан эми негизи оң рулдуу болгондон кийин биздин мындай кыймыл аракетибиз сол рулга ыңгайлаштырылса, сол рул эле болуш керек да негизичи. Анан аралашма оң рул, сол рул
негизи мен баягы оң рулдуулар көбүрөөк авария кылып атат дегенге деле кошула албайм. Муну анализ кылдаттык менен текшерип чыкса болот да, билинет. Мына бир убакта айтып атышты эле, тонировканы кылып койсо кылмышкерлер көбөйүп кетти. Тонировканын ичинен кылмышкерлерди кармаганга туура неме болуп атат, кыйынчылык туудуруп атат деп. Мен ошондо кылмышкерлерди күрөшүү башкалардын орун басары болчумун. Ошондо мен күлгөм, "Не, койгулачы, биз тонировкасына карабай эле кармап атабыз го. Тонировка причем тут тонировка дегендейчи." Ошондой эле маселе болуп атат да бул жерде дагычы. Анан эми оң рул, сол рул, аралашма. Азыр эми уруксат берип койду, акча төлөп коюп, тонировка кылып жүрө берсе боло берет экен. Демек кылмышкерлер жүрө берсе болот. Оң рул боюнча айта дагы бир суроо да. Экинчи бир маселе баягы кузов алмашты дегенге бизде мыйзам жол берген, ошол аркылуу кирип кеткен. Биз эл ошентип кузов алмаштырды деп жөө көрсөткөн, биз айла жок болуп калганбыз дегенде жооп берип атат да. Унаа мамлекеттик мекемесичи бүгүнкү күндө. Жок, мындай ал жерде. Кузов алмаша турган болсо, мамлекеттик ГАИден, мамлекеттик коопсуздук кызматынан барып туруп уруксат алып келиш керек. Мисалы үчүн мындай жүк ташыган бустарды пассажирский кылып, киши ташуучу кыла турган болсоң, барып экспертизаны өткөрүп, уруксат алып келесиң. Ошондой эле. Ошондо уруксат алып келиш керек. Бир. Экинчиден, бизде оң рулдуу запрет болгондон кийин оң рулдуу кузовду алып келген кереги жок. Эгер мисалы жаран унасын алып келсе, сиз айткан муляжды коюп кой дейли, сол рул кылып. Аны каттабай койсо, сотко берип, унаа мамлекеттик кызматкери мисалы ушул жерде жоопкерчиликке тартылып калабы? Тартылбайт. Демек мүмкүнчүлүк бар экен да каттабай койгонго. Ал жерде тиги кызматкер дагы бир кызыкчылык бар болуп калат да, демек эгер андай болсо. Кызыкчылыгы бар үчүн бир нече материалдарды биз ошол жерден таап, чыгып, укук коргоо органдарына бөлүп жөнөткөнбүз да. Мунун жоопкерчилигин карап бергиле деп. Ошондой эле иштерди жүргүзүш керек. Ал жерде эч кандай мындай кыйынчылыгы деле жок. Мыйзамда эле ошо колунда турган токтомду, өкмөттүн токтому бар. Оң рул кирбесин деген бүттү. Анын башка жерде аны мындай кылып жолун издеп, тияк бияк кылгандар өздөрү эле билинип калат 2 күндө элечи. Просто эми балким бир кандайдыр бир байкабастык менен оформить этип алайын десе, анда деле көрүнүп эле турат да. Муляжды койгондо мен айтканмын анда видеого тартып, хорошо, сүрөткө тартып башташты башындачы. Андан кийин деле мындай подозрение болуп 1-2 машина өтүп кеткендей болгондо мен айткам, анда айдап көргүлө депчи. Айдагыла, видеого тартып айдап көргүлө. Ал жерде вибрация берет. Ал жерде анан кийин оң рулдан сол рулга полностью өткөргөндөн кийин ага деле акча керек да. А муляж үчүн муляж мен оюм сол рулга толук өткөргөндөн кайра оңго өтмөк эмес да. Өтпөйт. Муляж $200. Ооба. Ал 1-2 биз мен балдар даже биздин балдар барып туруп ошол муляжын жок уже кой болбойт экен, бул козбайып бербейт экен, муляж менен оформить этирбейт экен деп муляждар уже жокко чыккан менин убагымдачы. 1-2 муляж бар болчу, ошону эле аренда калышып эле алып келип эле коюп, кайра оформить этип жүрө берчү да. Эми бир муляж болсо, канча фит болсо ошонун баарына жетет. Ошонун баарына жетет да, ооба, жетет да. Ошондой болгон. Анан эми азыр эми тех паспортуна жазылып аткандан кийин ал бүттү да. Мен ойлойм, биз чоң жылыш кылганбыз ошол жерде. Тех паспортко жазылгандан кийин мисалы ал жерден муляж менен өтүп кеткен күндө дагы ГАИ кармайт деп. ГАИ кармайт. Мен эмне үчүн вот именно мен эмне үчүн ошону тех паспортко кийирдим. Анткени жолдон ГАИ токтотуп туруп караса правый руль. И биз ошондо ГАИге жана башка тиешелүү кызматтарга, укук коргоо органдарына баарына жибергенбиз ушул өзүбүздүн токтомду, чыгарган токтомду. Мындан ары текшерүү болуп жүрүп атканда оң же сол рул экенине көңүл буруңуздар деп. Тех паспортто оң рул деп турса, сол рул деп жазылып турса, бияк оң рул болуп турса, эми кечээки силер өзүңөр деле маселе көтөрдүңөр. 2015-жылдан кийинки келип бияка кирген машиналер же болбосо чыккан заводдон чыгылып машина кантип оформить этесиң. Ал жери да аябай күлкүлүү. Ал жери ал жөнүндө мен ойлойм, азыр унаанын жетекчилиги иштерин ошол материалдарды бөлүп чыгып прокуратурага берет болуш керек. Кээки машиналер мындай 2015-жылы чыккан машина болсо, ошо 2015-жылы бизге кирип кеткен да. Бизде анча-мынча депутаттар дагы жылы заводдон чыгарма машина минбейт, бир-эки колдон кийин минет го керек болсо. Туурабы? Ал унаалар ушундай подозрительный да. Заводдон чыгарма бизге кирип кеткен да ошол жылычы. Эми бул аябай оң рулдууду убагында туура эмес уруксат берилген деп эсептейм да. Аралаштырбаш керек болчу. Же башынан уруксат бербеш керек болчу элди көндүрүп, же башынан. Ооба, эми эгерде рас уруксат берилгенден кийин, негизи
бул машинелердин жакшы жагы деле бар да. Мына карапайым элге арзаныраак, анан болбой эле качествосу жакшы ал машинелердинчи. Эми мына биздин соңгурулдуу Союз убагындагы Россиянын машинелерине бүгүнкү күндө деле Россия жакшы машина чыгара албайт, эми атаандаш боло албайт. Японияга туурабы? Оңурулдуу машинелерди анда ажы болбосо, анда уруксатты бериш керек дагы. Оңго өтүп кетели. Оңго жок, оңго өтүп кетели деген жерим жок. Эми аралаш болгондон кийин аралаш эми кыйыныраак маселе турат азыр. Кыргызстанда оңурулдуу унаалар киргизгиле деген талап канча жылдан бери келе атышат. Азыр мынакей Заяпошки деген бир бирикме Минюстан өтүп кол топтоп атат. 100 миңге жетебиз деп атышат. Азыр бир 10 миңден ашып калды окшойт кол топтогондорчу. Канча жылдан бери депутаттар деле мыйзам жазып көтөрүп атат. Бийлик такыр уруксат бербей эле атат да. Бунун сыры эл ичинде ар кандай айтылып жүрөт, Кыргызстандын ички маселеси, тышкы маселе депчи. Сиздин пикириңиз кандай? Оңурулдуу унаалардын кирбешине бийлиги эмне үчүн мынчалык бекем туруп атат? Мен бүгүнкү бийлик аябай эле реформаларды көп жүргүзүп атпайбы? Анча-мынча ошондой болсо да мүмкүн бекен деген нерселерди карабай туруп мүмкүн деп жасап атышат. Мен ойлойм, жакын арада бул маселеге точка коюлат, чекит коюлат депчи. Анткени бүгүн мындай чечкиндүү кадамдар ишке ашып атат да. Кыргыз элинин жашоосун оңолтуу боюнча жана мына ыңгайлуу шарттар түзүп берүү боюнча. Ошондуктан эми мен жеке оюм Кыргызстан билесиз да, биз өзү кичинекей өлкө болгон менен геосаясат аябай күчтүү да. Бизге коңшу өлкөлөрдүн, алыскы өлкөлөрдүн таасири аябай күчтүү. Ал жагын эми мен билбейм, айта албайм. Бирок эгерде биз кыргыз элинин мына карапайым элдин шартын ошондой эле мындай эле кыргыз элин карапайым элди айтпаганда деле биздин автопаркыбызды оңдойбуз десек, оңурулдуу баягы автоунааларды киргизүүгө уруксат бериш керек менин оюмчачы. Анткени канча 70-жылдан жылдан берки машиналар жүрүп атат биздечи. Дагы бир суроо да байке. Мен азыр салык кызматынан келе атабыз. Мыйзам боюнча бир автоунаага бир эле жолу салык төлөш керек деп турат. Эгер экинчи жолу кимдир бирөө салык төлөтсө, бул мыйзам бузууга барып калат экен да. Бүгүнкү күндө баягы чек жок деген жөө менен унаа мамлекет кызматкерлери экинчи жолу салык төлөтүп атат. Сиз юридикалык да билимиңиз бар турабы? Мен ошондо тиги жакта мыйзам бузулуп атабы? Мен дагы бир жолу кайталап айтайын. Бул жерде унаа мамлекеттик кызматкерлердин күнөөсү жок. Бул жерде система бар. Системада штрафы жок. Налогу төлөнгөн демейинче ачылбайт, система ачпайт. Сиздин машинеңизди мындай каттоого өткөрбөйт да. Ал эмне кылса дагы ал уже инспектордун колунан келбейт алчы. Ошондуктан бул функцияны кошумча функция катары унаа мамлекеттик мекемесине жүктөп койгон. Аны айла жоктун иши да. Мисалы үчүн штрафы же болбосо алимент төлөбөгөндөр чет өлкөгө учуп баратканда төлөтүп атпайбы? Төлөйт го закон боюнча. Ошол сыяктуу унага машинаңды саттыңбы төлө дегендей кылып койгон да. А эми ал чек боюнча маселе мындай. Интеграция болуп налоговый менен унаанын системасына кошулуш керек негизичи. Эми миллиондон ашык унаа болгондон кийин ошонун баары тең бир жылда бир жолу налогун төктүбү, төкпөдүбү деген маалымат автоматом системага кириш керек да. Ал болгон эмес бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан унаа мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери отуруп алып жаман көрүнүп, ачпай атат десе, биздин жарандар түшүнбөйт. Эмнең ачпайт? Эмне үчүн регистрация кылбайсың дейт. Анан чегиңизди көрсөтүңүз дейт. Ал чеги бизге копировать этилип туруп, анан неме системага кирилет. Медицинский справка да ошондой. Медицинский справканда ошондой да. Ошон үчүн ошондуктан эгерде ошол система түндүк токтоо иштеп токтоп калды да, ошол иштесе жакшы болмок. Баягы суроонун өзүгүнө келсек да кайра. Мен сурап атпаймынбы? Мен мисалы чегим жоготургендиге байланыштуу быйылкы жылдын эсебинен мага унаа мамлекет мекемесинин кызматкери 2 жолу салык төлөттү. Бул негизи 2 жолу салык төлөттү деген токтомдун гана негизинде экен. Мыйзам токтомдон кандай турат? Мыйзам бийик турат, бийик турат, туурабы? Токтомдон. Демек ал мыйзам алдында утулат экен да. Мен эгер аны 2 жолу салык төлөттү деп сотко берсем, кандай болуп калат?
кызматкер утулабы же кандай болот? Кызматкер утулбайт. Ал кезде, ошол кезде сиз төлөгөн налогуңузду кайра возврат кылып кайтарып беришет. Маеңизге чоң рахмат, атайын убакыт бөлүп жакшы маек болду. Рахмат. Силерге да рахмат. Давай.